Бирөө мен, бирөө Украинадан. Калгандары каяктан адреси жок, бет фамилиялары бар да: Мадинов Курсан, Стасюк Павел. Бул согуш мындан 50 жыл мурун СССРден 1000 чакырым алыстыкта болгон. Вьетнам жергесине 7 миллион тонна бомба ташталып, 8 миллион уулуу заттар таратылган. Мына ушундай жерде да кыргыздар болгон. Курсан Мадинов Вьетнам согушунун ардагери. Кыргызстан боюнча ал согушка 3 адам гана барган болсо, анын бирөөсү дал ушул аксакал. 1965 жылы аскерге чакырылып, 1 жылга чукул Орусияда дайындыктан өтүп, андан кийин согушка аттанган. Ошол күндөр дагы деле көз алдымда дейт каарман. Советский военный специалист деп койгон да. Ошого даярданган. Бүтүн комиссия андай. Ошо Вьетнамга жөнөткөндө бизди генштабтан, албетте өзүбүздүн военный начальниктер биздин составда сели полк кеткенбиз, 5 самолет менен келип туруп, ошо генштабтан 7 военный начальник келип жөнөткөн. Бизди бир жери совершенно секретный жөнөткөн. Бизге военный билетке катышты деген жазып койгон эмес. Келгенден кийин 5 жылга чейин, азыр департ деп сүйлөшөт го, 5 жылга чейин биз чет мамлекетке чыгышка мүмкүн болбогон. Военный билетке жазылбаган. Ошентип жүрсөм, Афганистан балдары келе баштады айылга. Анан гордый болуп, буларда льгот бар, тигиндей мындай. Анан карап отуруп, мынау газеталардан окуп, ошондо айрып отрывга алып койгом. Мына шулардан жазып, астына жазып койгом, кайсы мамлекеттерге кандай льготтор бар. Ушулардан окуп олтуруп, Красный звездага жазып туруп, кийин алган, правда, это льгот. Немени, участник берген, бирок льготтор кийин берилди мага. Вьетнам согушунун ардагери Курсан Мадинов аксакал каардуу согуш апатында шопур милдетин аткарганын айтат. Унаага жүктөлгөн ракетанын айтылган дареке өз убагында жеткирип, кайра 1 мүнөт 30 секунд ичинде артка кайтууга жетишүү болгон. Эр азаматтардын өмүрү кыйылган кан майданда ар бир түн тозоктой болуп, ар бир таңдын атканын көрөмбү же көрбөймбү деген күмөн ой менен жүрчүбүз деп эскерет аксакал. Военный тактика боюнча бирөөндөгү ракета экинчи дивизион үстүнө бир эме болсо, коркунуч болсо, бомбежка. Мунун ошо ракета ошого жетиш керек. Муну бир-биринин үстүнөн бүт учуп жетиш керек, себеби защитага туруш керек. Ал эгер билсеңер, 61 жылы Американын шпион самолеты кирген, полковник Паулерс деп. Ошону аткан ракета Д-13 деген. Ошол ракета менен барганбыз. Ошондой ракета. Ошол бирине бири жетип эме кылыш үчүн. Курсан Мадинов согуш талаасында өз жердеши Толубай Модуевка жолукканын айтат. 50 жылдан соң согушта бирге болгон жердешин таап, бүгүнкү күнгө чейин да кабар алып, телефон аркылуу байланышып турат. Акыбалдар жакшыбы? Мага окшогон солдат, билем солдат что. Бирок мага окшош. Кыргызга окшош деми. Луй дедим, өзүбүздөн анча сөз билбейбиз, анан переводчик бар да жаныбызда. Токтоду, түштө малда түштө, өтүп бар, мен бул жактан экөөбүз келип, учурашып, бирок орусча сүйлөшүп, кандай андай, туда-сюда, ушундай. Кай жактан Ленинградский полк экен алар. Биз Московский полк болгонбуз. Кыргызсыңбы, кимсиң? Кыргызмын. Ой, кыргыз экенбиз да, экөөбүз кыргызча сүйлөшүп, учурашып, ошо полигондон кийин аны көрбөдүм. Вьетнам согушунун ардагеринин бүгүнкү күндө 4 уулу, 4 кызы, 30 неберелери бар. Ата катары бала чакасына мээримдүү, үй бүлөгө жөлөк экенин байбичеси айтып өттү. Бул энди балдарга мээримдүү ата, өзү чын жакшы адам да. Мен ушундай чал менен жашаганыма сыймыктанам да. Мекенди коргоочулардын күнү менен атама ушундай бир майрам менен куттуктайлы деп ушул дасторконду даярдап, неберелер менен биргеликте уюштуруп жатабыз. Дайыма ден соолукта болсун. Шариатта бир сөз бар, мындак айтсам болот да. Шариаттагы бир
жети оор жаман күнөө бар дейт. Ошонун бирөөсү өзүнүн эл жерин коргой, маселен армиядан качкан же барбай койгондук. Абдан жаман. Мына ошол эл үчүн, жер үчүн, ата эне үчүн, жашоо үчүн кызматты жакшы кылыш керек. Айзада Нуродилова, Гүлчора Казымкулов, Нью ТВ.